Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC Кыргыз кызматы. Соңку эл аралык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Алеппо шаарынын козголоңчулар кармаган аймагынан миңдеген кишилер чыгарылууда. Бери дегенде 30 миңдей жөн жай тургундар жана согушкерлер чыгаары болжонууда. Филиппинде наркотиктерге каршы согуштун караңгы жагы. Президент Дутертеге импичмент жарыялоого чакырган сенатор өзүнүн өмүрү коркунучта экенин BBCге билдирди. Жаш жана курч кызматкерлер Англиядагы Дарым шаарында көчөлөрдү мини полиция күзөттөп жүрөт. Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Алеппонун чыгышында уюмдун байкоочуларын тез арада жайгаштыруу жөнүндө резолюцияны колдоду. Сирияда Алеппо шаарынын чыгышында козголоңчулар кармаган аймактан миңдеген кишилерди эвакуациялоо кайра башталды. Алардын арасында 50 чакты жетим бала чыгарылды. Бери дегенде 30 миңдей киши согуш аймагынан чыгат деп болжонууда. Алеппонун чыгышынын тургундары кече күнү суукка карабай көчөдө күтүп турушту. Алар аймактан чыгып кетүүгө автобустар келет деп үмүттөнүшкөн. Арине эвакуация салгылашып жаткан тараптар жаңы келишим түзгөндөн кийин гана бүгүн таңга маал кайрадан жанданды. Күн киргенге чейин 4000ден ашуун адам эвакуацияланды. Алардын арасында 7 жаштагы Бана Аль-Абеб дагы бар. Анын жазгандарын 100 миңдегендер Twitter аркылуу көрүп турушкан. Ал ок атышууну токтотууга чакырып, үйү талкаланганын дүйнөгө көрсөткөн эле. Алеппо көптөгөн аба чабуулдарга кабылды. Биздин үй талкаланып, аргасыз жерге отурдук. Менин жакындарым тууралуу кабар сурагандарга ыраазымын. Ошондой эле бүгүн 47 жетим бала дагы аймактан чыгып кетти. Алардын айрымдарынын абалы оор. Жаш балдар интернет аркылуу жардам сурап, ал дүйнө жүзүнө тараган. Алардын бири суранабыз, биз Алепподон чыгып кетеличи. Биз Алепподон чыккыбыз келет. Бизге тынчтык керек деп айткан. Алепподогу согушта курчоодо калган жайкын тургундардын баары аймактан чыгып кетет деген үмүттөр бар. Бирок убактылуу тыныгуу канчага созулары белгисиз жана миңдегендер аймактан чыгып кетүүгө кезекте турушат. Филиппинде президент Дутертеге импичмент жарыялоого үндөгөн сенатор мурунку акыйкат министри Лейла де Лима айым өмүрү коркунучка кептиргенин BBCге билдирди. Ал сентябрь айында наркотик сатуучулар менен аны колдонгондорго каршы түзүлгөн атайы аскер бөлүмдөрүн ишенелик деген комитеттин төр айымы кызматынан алынган болчу. Алтай мурда Филиппиндин президенти Родриго Дутерте өлкөдө маңзат соодасын жоготом деген убада менен шайланган. Анын маңзат колдонгондорго карата катаал саясаты куугунтуктоо, тургундардын дайынсыз жоголуусу жана мыкаачылык менен коштолду. Өткөн аптада президент мэр болуп жүргөндө өз колу менен маңзат колдонгон 3 адамды атып өлтүрдүм дегенден кийин Филиппиндин сенатору аны кызматтан кетүүсүн талап кылууда. Лейла де Лима мурдагы юстиция министри болчу. Ал президенттин катаал иш-чарасына каршы турган саналуу саясатчылардын бири. Сенатор өз өмүрүнө кооптонуп турганын BBCге билдирди. Чынында коопсуздугум коркунучта. Мен кошумча коопсуздук чараларды көрүп жатам. Бирок ага карабастан мен каалаганымды, өз пикиримди айтып турам. Rodrigo Roa Duterte do solemnly swear that I will. Президент Дутерте бийликке келсем 6 айдын ичинде маңзат саткандарды жок кылам деген убада менен шайлоону оңой эле жеңип алган. Сынчылар эч суроосуз тургундарды атып өлтүргөн полицияны кубаттады деп белгилешүүдө. Айрым маалыматтарга караганда май айынан бери 6000ден ашуун адам өлтүрүлгөн. Ага карабастан Дутерте президенттикке ылайыктуу экенин баса белгилеп келет. Эми өлкөнүн ичинде дагы сынчылар чыгууда. Лейла де Лима өз өмүрүнө кооптонуп турса дагы күрөшүн уланта турганын билдирүүдө. Сиздер көрүп жаткан BBC жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин жыйынында Бирманын лидери Ан Сан Суу Чи айым Ракине аймагындагы кризисти жайгаруу үчүн убакыт керек экендигин билдирди. Ал өлкөдө Рохинджа мусулмандарын куугунтуктоого байланыштуу коңшу өлкөлөр тарабынан катуу сынга алынган. 10 миңдеген рохинджалар армиянын аскердик операциясынан улам качууга мажбур болгон.
Түштүк Кореянын президенти Парк Гын Хенин жакын курбусу сотто көрсөтмө берип, президентке жакындыгынан пайдаланып, чоң компаниялардан акча чогултканын четке какты. Чой Сун Сил президентке болгон таасирин жеке кызыкчылыгында пайдаланып, өлкөнү саясий кризиске кептелди деп айыпталууда. Орусиянын Иркутск шаарында курамында алкогол бар келди ичип алып 41 киши каза тапты. Ондон ашууну оор абалда ооруканада жатат. Расмий өкүлдөр жууну үчүн пайдаланчу келдин сыртында аны ичүүгө болбойт деп жазылып турганын айтышууда. Орусиянын жарды аймактарында алкоголдун кымбаттыгынан улам ар кандай зат ичип уулануу кеңири жайылган көрүнүш. Конго Демократиялык Республикасынын президенти Жозеф Кабила бийликтеги мөөнөтүнүн акыркы күнүндө кызматтан кетүүдөн баш тартууда. Расмий түрдө анын мөөнөтү бүтсө дагы, жаңы президенттик шайлоо артка жылдырылган. Башкала Киншасада коопсуздук күчтөрүнүн саны көбөйтүлдү. Оппозиция чара көрүүгө камынууда. Британияда Дарым шаарынын полициясы мини полиция долбоорун иштеп чыгып, ага мектеп окуучулары тартылган. Долбоордун максаты балдарды полициянын иши менен тааныштыруу аркылуу полиция менен коомчулук ортосундагы мамилени андан ары өнүктүрүү болуп саналат. Дарем шаарындагы Эшвиннинг баштапкы мектеби. Британиянын эң жаш полиция тобу тапшырма алууда. Бул мини полиция долбоорун 9-11 жаштагы балдар үчүн 5 жыл мурун Даремдин полициясы түзгөн. Полициянын эң негизги жумушу эмне? Куткаруу жана жардам көрсөтүү. Бул долбоор кичинекей балдарга полиция эмне кылаарын көрсөтүп, алардын түшүнүгүн кеңейтти. Мен жароокер болгум келди жана элге жардам бергим келди. Ошол үчүн жазылдым, анткени мен уялып көп сүйлөбөйм. Дарем шаарынын борборунда чырактардын парады өтүп жатат жана мини полиция патрулга чыкты. Аларга бул долбоорду ишке ашырган киши көз салууда. Жаш балдар менен полициянын алгачкы байланышын биз позитивдүү кылгыбыз келди жана чоңойгондо дагы позитивдүү бойдон калышын каалайбыз. Англияда, Уэльсте жана Шотландиядагы күчтөр ушул долбоорду ишке ашырса жакшы, себеби полиция күчтөрү жаш муундар менен жакын мамиледе болушу абзел. Полиция кандай иштери тууралуу көптөгөн жаңы нерселерди үйрөндүк. Менин оюмча, алар полицияны сыйлоону үйрөнүп, анын иши эмне экенин үйрөнүп жатышат. Мага полициянын элди колдоп, кам көргөнү жагат. Башка жерлердин полициялары дагы ушул долбоорго кызыгып жатышат. Коомдук полициялык көзөмөлгө келгенде, Даремдин полициясы бул долбоор алдыга карай жакшы кадам деп эсептейт. Спорт жаңылыктарын футболдон баштайбыз. Ливерпуль лигада 2-нчи орунга чыга алабы? Эгер алар бүгүн Эвертонду утса, 2-нчи орунда элешет. Манчестер Сити Рахим Стерлингдин голу менен 2-1 эсебинде Арсеналды утту. 2-1 эсебинде Бönlini уткан Тоттенхэм үчүн топторду Дели Алли жана Дани Роуз киргизишти. 2016 жыл мыкты жыл болду дейт Криштиану Роналдо. Клубтардын дүйнөлүк чемпионатында Роналдо хет-трик жасап, Реал Мадрид 4-2 эсебинде Кашима Антлерсти утуп алды. Роналдо пенальтиде андан соң кошумча убакытта да 2 гол киргизди. Ал 4-нчү жолу алтын топ сыйлыгын өткөн аптада Парижде алды. Теннис жылдызы Энди Мари ушуну менен 3-чү жолу BBC спорттун жылдын адамы деген наамын алды. 2013 жана 2015 жылы бул наамдалган Энди Мари быйыл олимпиялык чемпион жана 2-нчи жолу Уимблдон чемпиону болуп, дүйнөлүк 1-чи ракетка аталды. Балалуу болуу менин ишиме жакшы таасир тийгизди, деди Мари. Жаңылыктардын соңунда сиздерге Кытайдагы адаттан тышкары каршылык акциясы тууралуу айта кетели. Сүрөтчү Лиу Болин куткаруу чаптамасына 24 смартфонду илип алып, Бейжиңдеги абанын кирдегенин түз эфирде көрсөттү. Өткөн жума күнү абанын көзөмөлдөөчү уюм өлкө боюнча бир нече шаарда аба ченемден аша кирдегендигин билдирген. Заводдор жабылып, транспорт дагы кыскартылган. Жөн отурганча эл билсин деген экен бул киши. Бул жана башка жаңылыктар азыр биздин интернет сайтыбызда турат. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуй аласыздар, ошондой эле радиосу дагы уксаңыздар болот. Берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпон Койчиева. Эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.